Июнь окуясында Жалал Абадта жай тургундарга кол салган деген шек менен Сузак районундагы сепаратисттик топтордун лидерлери кармалды. Атайын кызмат аларды жикчил топтордун лидерлери деп атады. 12 сентябрда кармалган 6 кишинин улуусу 65 жашта, кичүүсү 43 жашта экени белгилүү болду. УКМК алар июнь калабасы учурунда жапырт башаламандыкка чакырган, жолдорду тороп, ал жерден качып чыгууга аракет кылган жай тургундарга кол салган деп маалымдады. УКМКлардын бири Жалал Абад шаарынын 48 жаштагы тургунун өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө тиешеси болгон деп билдирди. 2010 жылдын июнь айында Ош менен Жалал Абад облустарында улуу таралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогалаңда расмий эсеп менен 500гө жакын адам наут болуп, 2000ге жакын адам жаракат алган.